баардыгын тең карап атпайбызбы? Баардыгын тең карап атабыз. Медиктердикиндей же врачтардыкындай ставка койгон жокпуз. Ошо минимальный ставка коюп атабыз. Жок, минимальный ставка кантип болсун деп сиз ойлосоңуз 20 миң сом. Және Султанович, жерде эң чоң маселечи маалымат жетпей атат да ушу биздин дыйкандаргачы. Маалымат жетпей атат. Ушу маалыматты жеткизсеңер, дыйкан деле төлөйт акчасынчы. Туура айтып атат. Ким эле пенсиясын ойлонбосун. Ошо маалымат жетпеген үчүнчү, мамлекет милдеттүү түрдө пенсия төлөп берет деп коюп жүрүшөт да азыр. Турмуш өзгөргөнү менен эч ким иши жок болот да. Кечиресиз жана Султанович. Жарайт. Туура, Баксынович, мындай болуп атат да, булар деген баягы 1 гектардан ашык деп жерлерди. Азыр бул боюнча өтө суроо көп болуп атат. Баары тең 1,5 миң сомдон биз кантип төлөйбүз деп атат да эми. Ал 1 жылда 18 миңге чыгып атат. Алган түшүмү, пайдасы, аныкы жылына болгону 20 миң сом. Анда ал жерди иштетип эмне кереги бар? Анда жерди өткөзүп берип сатыш керек болот баягы. Бул дыйкан чарбаларга бир өзүнчө тарифтерди карап, өзүнчө пенсионный фондду ойлонуп чыгыш керек. Бактияр Жеңишбекович, бул 1-июндан баштап сиз көрөсүз, бул проблема жаратат. Элдин баары тынчсызданат. Мен мына атайын барып, эл менен жолугуп келдим. Бүт райондо, бүт айылда ушул вопросту көтөрүп атышат. Эмне үчүн биз кандай төлөйбүз деп атат эми. Ай сайын биз жерди 6 ай иштетебиз, кышы бою жерди иштетпейт да. Андан пайда көрбөйт. Ал ошо күзүндө бир гана айда топтоп туран сатат. Мен сунушум мындай да, ушул дыйкан фермерлерге бир өзүнчө тарифтерди карап, өзүнчө бир пенсионный фонд ойлоп табышыбыз керек. Ушуну караңыз. Бизде сураныч. Бул өтө туура эмес. Анан жана 1 гектарга чейинкилерди деле чогултуш керек. Сиздин кызматкерлер бүт райондордо, айылдарда бар. Алар иштеш керек. Аларды добровольно мындай болот да, сиздики добровольно биз иштегиңер келбей атабы деген менде ушундай ой пайда болот да. Силер ошондой ойго мени түртүп атасыңар, потому что силер добровольно кылып койдуңар, эч ким иштебейт. Аны милдеттүү түрдө барып, жер үлүшүң бар экен, төлө деп ар бир айыл өкмөттө сиздердин кызматкерлер кыдырыш керек. Добровольно төлөгөндө айына 3 сом төлөп атат, айына 3 сом төлөп атат, пенсияга чыкканда 6900 сом алып атат. Сиз аны тарифти көтөрбөйсүзбү анда? Тарифти көтөргөндө айтып добровольнога чыгардык. Добровольно пенсиясы көбүрөөк болгусу келсе, добровольно 2000 сом, 3000 сом жылына төлөсүн, ал мыйзам жол берет. Жок, дыйкандардыкын силер мындай 1 гектарга чейинкилерин калтырып коюп атпайсызбы? Ошону милдеттүү түрдө элечи 1 гектардан ашканын деле баарын чогуу эле бир тариф койбойлубу деген менде сунуш болот. Жылына бир эле 2000 же 3000 кылып коелу, аны төлөп берет аны. Бул боюнча карап анда сунуш киргизели биз.